Адахан мырза, сіздің образыңыз волк в овечьих шкурах. Түсіндіңіз бі? Жана 2 минут уақыт сұрасам бербей қойдыңыз. Мен bir мәселеге тоқталып кеткім келеді. Урматтуу биздин Адахан мырза, менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты: силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акыл насаат айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүнчө бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Бул мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Cenk Şermatович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шек келтирүүгө болбойт. Биз сизге убакыт бердик. Сураныш бир аз. Рахмат. Биринчи микрофон. Kavrular, hürmetli депутаттар. Birinci mikrofon. Рахмат Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракция. Урматтуу кесиптештер. Бул залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен баарыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкириктин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Бир максатыбыз, милдетибиз бир. Мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди кичине аяп. Дагы 5 жыл бар, эртең учурашабыз, көрүшөбүз. Элге чыгабыз. Бири-бирибизге шек келтирбейли. Атыбызды атабай. Чыр болсо боло берсин, талаш болсо боло берсин. Анан урматтуу төрага сиз эми сөзсүз сиз токтото албайсыз, бирок кээ бир учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. 4 mikrofon. Иманнур Кадырбеков. Азыр фракция башчысы болуп Жанар Кубанычбеков кетип атпайбы? Ордуна талап көрсөтүш үчүн танап сурап атат. Мен суранат элем агрардык комитеттен.
Сиздер дагы танап учурунда биздин мына Жаштык Кыргызстан боюнча токтомдун долбоорун Ыймандуу фракциясы даярдап бүттү. Кыргызча, орусча эки тилде тең. Ошону карап берсеңиздер, текст таркатылды. Анан ошол учурда сиздер да карап берсеңиздер, бүгүн чыгарып коелу, анткени жаз башталды, көчөтө эге турган убакыт өтүп баратат. Ушуну дагы киргизип коюшуңуздар сурунат элем. Анан коллегалар, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүбүздүн адепти бузуп албайлы. Ушул парламенттин ыймандуу, адептүү парламент катары тарыхта калышын каалайт элем. Менен